Кыш мезгилинде Жалал Абад шаарындагы баш баанеги жок жарандарга кам коруу аракеттери уланууда. Бул багытта кала мэриясынын алдындагы кайрымдуулук борбору тарабынан уюштурулган түнөө күйүү иши алып барууда. Имаратта эркектер менен аялдарга өзүнчө бөлмөлөр каралган. Азыркы учурда аталган жайда күнүнө 10дон 15ке чейинки киши түнөк алууда. Алардын басымдуу бөлүгү турмуш шарты оор жана спирттик ичимдиктерге көз каранды жарандар. Кайрылгандардын ыңгайлуулугу үчүн керебеттер менен жууркандар камсыз кылынган. Мындан тышкары ысык тамак берилип, мончо уюштурулат. Бөлүнгөн кызматкерлер тарабынан алардын ден соолугуна жана гигиеналык тазалыктары боюнча да иш алып барылууда. Эске салсак, Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги белгилүү бир жашаган жери жок жарандар үчүн түнөө күйүн 2013 жылдан тарта уюштуруп келет. Ал эми 2019-2020 жылдардагы кыш мезгилине карата жалпы 166 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул жерде шарттар жакшы, жаткан жери жылуу, ысык, тамак берет бир маал. Ишке барам, үйүм жогуман байланыштуу бу жерге келип жатамын. Менден башка да 5-6 аял бар. Жакшы тамактар жакшы, паста, аяк биякты берет, нан берет. Күнүгө 10дон 15ке чейин адам, анын ичинде аялдар дагы бар. Бир маал ысык тамак беребиз, чай, кант, андан тышкары бюджетте эмне каралган болсо ошолорду беребиз. Гигиеналык каражаттарды беребиз. Зубный паста, щетка дегендей, ошо самын, бүт бул жерде бардык нерсе каралган. Комнаттары жылуу, градустары илинип турат. Булардын аябай шарттары ушундай оор шартта келишкен. Анан көбүнчө ичип алышат. Шарт ушундай экен, анан муну тазалык уборщицабыз тазалайт. Күнүндө тазалап, эртең менен хлорка менен тазалап, мындан тышкары дезинфекция кылып турабыз.